Баткенде жаңы жыл алдында жубайлар чырдашып келин ооруканага түшкөн. Милицияга 31 декабрга караган түнү Баткен облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнөн кабар келген. Анда Баткен районунун Суубашы айыл аймагынын 31 жаштагы тургуну ооруканага түшкөнү айтылган. Окуя болгон жерге ыкчам топ барып кароо жүргүзүп тиешелүү экспертизаларды дайындаган. Сурак учурунда жабырлануучунун 32 жаштагы күйөөсү 30 декабрда аялы менен уруша кеткендигин билдирген. Учурда келиндин абалы туруктуу орто. Келин көрсөтмөсүндө өзүнө өзү кол салгандыгын, эч кимге арыз доосу жок экендигин билдирген. Тууралуу даректүү тасма тартат. Тасма кинотеатрларда стриминг кызматтарында көрсөтүлөт. Тасманы тартуу 2024 жылдын декабрында башталган. Премьерасы 2025 жылдын экинчи жарымында пландаштырылган. Тасмада Меланиянын көшөгү артындагы жашоосу чагылдырылат. Режиссер Брэд Рэтнер. Мелания Трамп 54 жашта. Ал модель, саат жана зергер дизайнери. 2005 жылы Дональд Трампка турмушка чыккан. Дайынсыз жоголгон жигиттин сөөгү тоодон табылды. Жалал Абадта жарым жылдан бери дайынсыз болуп жаткан жигиттин жансыз денеси табылды. 22 жаштагы жигиттин сөөгүн 29 декабрда Каракөл шаарынын тургуну аска тоолордун арасындагы дарактардын биринде асынып турган абалда көргөн. Күбө бул тууралуу милицияга кабар берген. Жерине Каракөл ШИИБтин тергөө тобу барган. Маркум 2024 жылы 18 июндан тарта дайынсыз болуп жаткан 2002 жылы туулган жигит экендиги, ал өзүнүн үйүндөгү мал байлаган жипке асынып алгандыгы аныкталган. Зым менен таңылып канжалаган кишинин сөөгү табылды. Чүйдөгү үйлөрдүн биринен бутунан башына чейин электр зымы менен таңылып 73 жаштагы кишинин канжалаган сөөгү табылган. Милиция маркум жакында эле үйүн $60,000 сатып, ишенген кошунасына сактап тур деп бергенин аныктаган. Ал эми 28 жаштагы кошунасы акчаны коротуп коюп, кайра кайтарбоо үчүн кошунасын өлтүрүүгө барганы айтылды. Шектүү СИЗО 1ге 2 айга камалды.